Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Алина, саламатсыңарбы? Маанайыңар кандай? Бүбүсайра, саламатсыңарбы? Маанайыңар кандай? Мария, саламатсыңарбы? Никита, саламатсыңарбы? Менин маанайым жакшы, дейт Никита. Азаматсыңар. Никита, Дугай, экинчи Никита, саламатсыңарбы? Бүгүн аба ырайы бүркөк, кичине аба ырайыбыз бузулду. Сабагыбызды баштайлык. Баардыгыңар байланышка чыккыла. Бүгүн силердин класс жетекчилериңерге ар бир класстын 10 А класстын, 10 Б класстын, 10 В класстын класс жетекчилериңерге силердин Я класстан алган бааларыңарды жөнөттүм. Баардыгыңар тапшырманы так аткарбай атасыңар. Көбүңөр тапшырманы ачкан да жоксуңар. Бул деген силердин чейректик бааларыңарга таасир этет. Я хочу вас предупредить, что сегодня я отправлю все оценки вашим классным руководителям. Очень печально, что многие наши учащиеся не выходят на связь, не отвечают на уроках. На формате Я-класс те оценки, которые будут у вас выставлены, на 1 балл будут ниже у тех, кто не отвечает на занятиях. Айназик, саламатсыңарбы. Күн сайын сабакта бизде Радаев Никита, дагы экинчи Никитабыз, Айназик, Бегимай, Бүбүсайра, дагы бир 2-3 бала эле жакшы жооп берип сабакка катышып атат. Калгандарыңар эч кимдер сабакка жакшы катышкан жоксуңар. Ошону айтып коеюн дегем. Кимде ким суроосо, кимде ким түшүнбөгөн суроолору болсо, мен силерге айткам, WhatsApp группадан 10 Б класстан телефонду алгыла, менин телефонумду WhatsAppка жазгыла, же болбосо электрондук почтама өзүңөрдүн түшүнбөгөн суроолоруңарды мага жөнөткүлө, балдар. Я вас хочу попросить, если у вас есть какие-то вопросы или вы индивидуально хотите лично мне задать вопрос, вы можете у 10 Б класса взять мой телефон и в личку мне в WhatsApp написать. Я знаю, что у многих есть затруднения, но это не значит, что вы не должны у меня спрашивать. Я вам давала электронную почту вашим классным руководителям. Можете высылать задания на электронную почту, не задания, а свои вопросы. Я понимаю, что не у всех хороший кыргызский язык, но тем не менее, Софья, мен аны айткан жокмун. Софья, я говорю, я никому снижать оценки не буду. Я говорю, что вы должны активно принимать участие на занятиях. Я понимаю, что не у всех продвинутый кыргызский язык. И я иду вам навстречу, задание делаю более облегченные. Если у кого есть вопросы, вы можете написать или позвонить мне лично на телефон, и мы с вами договоримся о консультации, или я с вами лично позанимаюсь. Я иду вам навстречу, хорошо? Если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Сабагыбызды баштайлык. Бүгүн адабият сабагы 5 октябрь. Дептериңерди ачкыла, китептериңерди ачкыла. Бүгүнкү биздин тема Жусуп Баласагын кут алчу билим. Жусуп Баласагын кут алчу билим. Бүгүнкү сабактын максаттары. Сабактын максаттары — это цели занятия. Сабактын максаттары. Билим берүүчүлүк максатыбыз. Жусуп Баласагын жөнүндө билим аласыңар. Кут алчу билим чыгармасынан үзүндү окуйсуңар. Өнүктүрүүчүлүк максат. Сөз байлыгыңарды, сүйлөө речиңерди өстүрөсүңөр, тилдериңерди жаттыктырасыңар. Тарбиялык максат — билим берүүгө тарбияланасыңар, китепти бартоого үйрөнөсүңөр. Силерге үйгө тапшырма суроолор болчу. Вам заданы были вопросы по тексту Жусуп Баласагын. Сейчас мы с этими вопросами еще раз разберемся. Дептериңерди ачкыла, суроолоруңарды ачкыла. Биринчи суроо. Жусуп Баласагын ким болгон? Ал качан жана кайсы жерде туулган? Жусуп Баласагын ким болгон? Туура, Бүбүсайра акын болгон.
Ал качан жана кайсы жерде туулган? Ал качан жана кайсы жерде туулган? Софья, суроо түшүнүктүүбү? Софья, вам понятен вопрос? Пожалуйста, говорите. Если что непонятно, спрашивайте. Ал качан жана кайсы жерде туулган? Ал качан жана кайсы жерде туулган? 1016-жылы туулган. Жакшы, азаматсыңар. Бүбүсайыр азаматсыңар. Баласагын шаарында. Жусуп Баласагын Айназик туура Караханиттер мамлекетинин борборунда бай үй-бүлөдө туулган. Мария туура, Софья. Түшүнбөсөңөр анда окула. Никита туура. Жусуп Баласагын 1016-жылы Караханиттер мамлекетинин борборунда Баласагын шаарында атактуу жана бай үй-бүлөдө туулган. Жусуп Баласагын родился в 1016 году в Караханитском государстве, в городе Баласагын, в знаменитой и богатой семье. Кийинки суроо. Илимдин кандай тармактарына салым кошкон? Илимдин Баласагын шаарында, Караханиттин мамлекетинде дейт. Никита, азаматсыңар туура. Илимдин кандай тармактарына салым кошкон? Илимдин кандай тармактарына салым кошкон? Философия, Никита, азаматсыңар. Философия дагы. Кайсы илимдин тармактарына? Какой вклад внес, в какие отрасли? Математика, туура, Жусуп Баласагын дагы. Никита, туура. Математика, астрономия. Туура, Никита. Философия, математика дейт Айназик. Философия, математика, дары-дармек, Владимир, туура. Астрономия, астрология, тил, Никита, туура. Тил илими жана башка, Айназик, туура. Башка илимий тармактардын өнүгүүсүнө зор салымын кошкон. Азаматсыңар. Философия, математика, дары-дармек, астрономия, астрология, көркөм өнөр, адабият, тил илими жана башка илимий тармактарынын өнүгүүсүнө зор салымын кошкон. Азаматсыңар. Жусуп Баласагын канча тилди билген? Жусуп Баласагын канча тилди билген? Жусуп Баласагын канча тилди билген? 3 дейт. 3төн көп тилди Айназик, туурабы? Жакшы, азаматсыңар. Дарья, Лагмин, туура, Айназик, туура. Жусуп Баласагын араб, фарс жана башка тилдерди билген. Азаматсыңар. Ар бир үй-бүлөгө тиешелүү кандай маселелер тууралуу жазган? Ар бир үй-бүлөгө тиешелүү кандай маселелер тууралуу жазган? О вопросах семьи. Какие вопросы семьи он затрагивал? Помните, мы на прошлом занятии с вами об этом говорили. Ар бир үй-бүлөгө тиешелүү кандай маселелер тууралуу жазган? Ар бир үй-бүлөгө үй жөнүндө дейт, туура, Никита, дагы, туура. Азаматсыңар. Үй-бүлөгө тиешелүү кандай маселелер тууралуу жазган? Билим алуу дегенбиз. Аял жөнүндө дейт Никита. Туура. Билим алуу, таалим тарбия берүү, үйлөнтүү, балдарды тарбиялоо, конокко чакыруу, конокко баруунун этикасы өңдүү ар бир үй-бүлөгө керектүү маселелер тууралуу жазган. Билим алуу. Как мы переведем билим алуу? Билим алуу. Образование. Получать знания дейт Айназик, туура. Таалим тарбия берүү. Таалим тарбия берүү. Таалим тарбия. Тарбия деген сөз кандай сөз? Таалим тарбия берүү. Воспитание, туура, Субан. Воспитание. Үйлөнтүү. Дания Жарашева, Дания деген кошулуп атат, Мария, туура, воспитание, Мария. Женитьбы, да? Вопросы женить. Вопросы женитьбы, туура. Балдарды тарбиялоо, о воспитании детей. Конокко чакыруу. Воспитание детей, Дания, туура. Бүгүн Дания деген кызыбыз кошулуптур. Как звать в гости, как их встречать, этика. Ар бир үй-бүлөгө керектүү
маселелер тууралуу жазылган дейт. Азамат сыңар. Жусуп Баласагындын Хандардын ханы дастаны кимге тартууланган? Жусуп Баласагындын Хандардын ханы дастаны кимге тартууланган? Кимдерге тартылган? Дастан хандардын ханы Карахан мамлекетинин негиздөөчүсү Сулайман Арслан ханга тартууланган. Мария туура. Жусуп Баласагын кандай кесиптердин өзгөчөлүктөрүн жазып чыккан? Жусуп Баласагын кандай кесиптердин өзгөчөлүктөрүн жазып чыккан? Кесип деген сөздү кантип которобуз? Кесип, профессия, туура. Дания бүгүн жакшы жооп берип атат. Дания туура. Кандай кесиптердин өзгөчөлүктөрүн жазып чыккан? Об особенностях каких профессий он написал в своей книге «Кутал Чубилим»? Об особенностях профессий. Өзгөчөлүк – это особенности. Советник дейт, Субан туура, жакшы, туура. Дагы. Илимпоздор, акындар, кол өнөрчүлөр, дарыгерлер, соодагерлер, дыйкандар сыяктуу ар түрдүү кесиптин адамдардын өзгөчөлүктөрүн жазып чыккан. Илимпоздор, управляющий казной, туура Субан. Ооба, ушул жөнүндө да айтканбыз. Илимпоздор булар кимдер? Илимпоздор. Илимпоздор. Ученый, да? Он, значит, правильно, Субан, азаматсың. Об особенностях профессии ученых, акындар. Акындар булар кимдер? Поэтов. Кол өнөрчүлөр, туура, Дания, туура. Кол өнөрчүлөр – это ремесленники. Мы знаем, что Жусуп Баласагын жил в Средневековье, да? Много было ремесленников. Кол өнөрчүлөрдүн, ремесленников, дарыгерлер бул ким? Дарыгерлер. Доктора, туура, Дания. Соодагерлер. Врачи, туура, Мария, туура. Дагы. Об особенностях профессии врачей, торговцев, тура. То есть он рассматривал особенности профессий, те, которые мы с вами назвали. Азаматсың, тура, жакшы. Эми акыркы суроо. Ученых, поэтов, ремесленников, докторов, купцов, фермеров дейт. Бүбүсайра, азаматсың Бүбүсайра. Эми окурмандарга жеткен дастандын канча нускасы бар? Нуска? Это что? Нускасы. Окурмандарга жеткен дастандын канча нускасы бар? Версий, туура. Жакшы, Бүбүсайра. Канча нускасы бар деп айттык элекпиз? Оригинал, Айназик, туура. Дастандын бизге жеткен 3 нускасы бар деп айтканбыз тексттен. Биринчиси Герат шаарында. 3 туура, Айназик. 1439 жылы байыркы уйгур жазуучусу менен такталган. Азыр Клостер-Нойбург Роял китепканасында сакталган. Экинчи Катарда 14-кылымдын биринчи жарымында Египет Кедиван китепканасында көчүрүлгөн. Ал эми 3-чү нуска 12-кылымда Наманган шаарында араб жазуучусу менен кагазга түшүрүлгөн дейт. Азаматсыңар. Эми кийинки видеого көңүл буралык. Видео жакшы эле көрүнүп атабы? Куттуу билим чыгыш маданиятында кеңири тараган санат, насият маанисиндеги дидактикалык чыгарма. Дастандын мазмуну 85 баптан, 6645 бейттен, 13290 саптан турат. Учурда Жусуп Баласагындын Куттуу билим дастанынын 3 нускасы сакталып турат. Бири Вена шаарында, экинчиси Египеттин борбору Каирде, ал эми 3-чү нускасы учурда Наманган шаарындагы жекече китепканалардын биринен табылып, Өзбекстан Илимдер Академиясынын Чыгыштаануу институтунун кол жазмалар фондусунда сакталуу келет. Дастан өзбек, орус, уйгур, казак,
түрк жана кыргыз тилдерине которулган. Yusuf Balasagындын чыгармасында адамзат өзүнүн жашоосунда иргеп өнүктүрүп келген улуу баалуулуктарга баа берет. Алардын ичинен 4 негизги баалуулукка баа берип, аны даңазалаган. Биринчи баалуулук бул адамдардын адилеттүүлүгү. Жакшы. Жусуп Баласагын өзүнүн китебинде, Куталчу билим китебинде 4 баалуулукка токтолгон дейт. Жусуп Баласагын в своей книге остановился на 4 больших ценностях. Первая ценность, которую нам сказал профессор Осмонов, адилеттүүлүк, справедливость. Адилеттүүлүк, справедливость. То есть он первой ценностью ставил справедливость. Мы все знаем, что справедливость играет огромную роль в жизни человека, да? В жизни государства. Адилеттүүлүк, справедливость. Биринчи баалуулук, адилеттүүлүк дейт. Экинчи видео көңүл буралык. Üçüncü bağlılık katarında Yusuf Balasagın özünün kuttuğu bilim çıkarmasında bilim degendi, bilim bağlılığına özgöçe bağ verir. Адилеттүүлүк. Азыр экинчисин көрөбүз. Үчүнчү баалуулук билим дейт. Билим. То есть третья ценность, Дания тура билим. Третья ценность — это знание. То есть в жизни человека огромную роль играет знание человека, да? İkinci çoğ bağlılık katarında bu meenetkечтик. Экинчи баалуулук дейт мeenеткечтик. Экинчи баалуулук мeenеткечтик. Ким билет ушул сөзгө котормосун? Мeenеткечтик. Мeenеткечтик. Как мы переведем слово мeenеткечтик? Мeenеткечтик — это трудолюбие. То есть человек добивается всего путем трудолюбия. Кийинкиси Üçüncü bağlılık katarında Yusuf Balasagın özünün kuttuğu bilim çıkarmasında bilim degendi, bilim bağlılığına özgöçe bağ verir. Да, кайра кото эметип калды. Да, кийинкиси. Төртүнчү баалуулук видеосу бияка түшпөй калыптыр. Ошол силерге тапшырма болот. Биринчи баалуулук адилеттик дедик. Экинчи баалуулук мeenеткечтик. Үчүнчү баалуулук билим. В своей книге «Куталчу билим» Жусуп Баласагын остановился на 4 ценностях. Первое — это адилеттүүлүк, справедливость. Экинчиси мeenеткечтик, трудолюбие, усердие. Үчүнчү баалуулук бул билим деп атабыз, знание. Силерге тапшырма. Төртүнчү баалуулук бул кайсы баалуулук? Эмки сабакта мага айтасыңар. Эми ушул чыгармадан үзүндүнү окуйлук. Мы сейчас с вами прослушаем отрывок из этого произведения. Билим сизден ардайым болгон ырак, кулк мүнөзү алардын начарыраак. Жакшы, Айназик. Илим менен билимге көпүрө тил, көкөлөткөн адамды тили деп бил. Сен өзүңө курам десең жыргал күн, сөздү коюп эмгектенген күнү түн. Дагы бир сыра окуп чыгайын, анан силерге мазмунун айтып берейин. Билим сизден ардайым болгон ырак, кулк мүнөзү алардын начарыраак.
илим менен билимге көпүрө тил, көкөлөткөн адамды тили деп бил. Сен өзүңө курам десең жыргал күн, сөздү коюп эмгектенген күнүтүн. Кана кимиңер ырды түшүндүңөр, ырдын мазмунун түшүндүңөр? Кто из вас понял содержание этого стихотворения? Билим сизден ар дайым болгонураак дейт. Будь осторожным или будь от тех людей, которые не образованы. Кулк мүнөзү алардын начарыраак. У них плохой нрав, плохой характер у необразованных людей. Илим менен билимге көпүрө тил, путь к знаниям, к науке — это язык. Көкөлөткөн адамды тили деп бил. Сен өзүңө курам десең жыргал күн, сөздү коюп эмгектенген күнүтүн. Если ты хочешь построить себе хорошую, счастливую жизнь, стремись к знаниям. Жакшы балдар, бүгүн силер менен кичине болсо дагы ушу Жусуп Баласагындын кут алчу билим жөнүндө маалымат алдыңар. Бүгүнкү сабак боюнча бааларды айтып коеюн. Оценки за сегодняшнее занятие. Дания 5, Мария 5, Бүбүсайра 5, Айназик 5, Субан 5, Никита Радаев 5. Эми силерге суроо. Рахмат. Силердин сабакка катышканыңарга рахмат. София чыкты, Дугай Никита чыкты, азаматсыңар. Баардыгыңарга силерге чоң рахматымды айтам. Мария жакшы. Силерге эмне түшүнүктүү болгон жок? Эмне түшүнүксүз болду? Что было непонятно? Что было непонятно и что бы вы хотели бы еще услышать об этом произведении? Ушу Жусуп Баласагын боюнча силерге тапшырма. Ушул маалыматтар боюнча конспект жазгыла. Адабият боюнча Жусуп Баласагындын чыгармачылыгы, Жусуп Баласагындын жаңы сөздөр көп экен дейт, кичине оор болду дейт. Эмки сабакта жаңы сөздөрдү өзүнчө жазып, аларды да жатка тапшырма кылып берем. Кайсыл сөздөр түшүнүксүз болду? Кана Айназик, кайсыл сөздөр? Бүгүнкү сабак боюнча кандай суроолоруңар пайда болду? Эмне түшүнүксүз болуп калды? Что было совсем непонятно? Пожалуйста, сейчас говорите, или же мне напишите в личку на WhatsApp. Аскат чыкпай калды эч байланышка. Эмне болду Аскат менен? Аскат да көп чыкчу эле. Мен бүгүн силердин Я класстан бааларыңарды жазып алдым, айттым силерге. Анан класс жетекчиңерге силердин Дания, вам тоже спасибо за ваше участие, принимайте участие. Биз дагы бир текст менен. Жакшы, Дарья. Дарья, бүгүн дагы Дарьяга баа койдум, Дарьяга да 5. Үзүндүнү түшүнгөн жокмун дейт, Ошол үзүндү боюнча эмки сабакта мен силерге котормону жасап, анан силерге жакшылап түшүндүрүп берем. Дагы Айназик. Билим сизден ар дайым болгон ырак, кулк мүнөзү алардын начарыраак. Жакшы. Илим менен билимге көпүрө тил, көкөлөткөн адамды тили деп бил. Ушул жерде ырак деген сөздү кантип түшүнөбүз? Ырак, далеко, или будь, не связывайся с такими людьми, здесь имеется в виду. Билим сизден ар дайым болгон ырак, отдален, туура Дания. Сен менден жакшыраак которуп атасың. Жакшы. Кулк мүнөзүн кантип которобуз? Кулк мүнөзү. Характер, да, характер. Кулк мүнөзү алардын начарыраак. У необразованных людей и нрав плохой, или характер, туура Айназик. Илим менен билимге көпүрө тил, характер, туура. Илим менен билимге көпүрө тил. Көпүрөнү кантип которобуз? Көпүрө.